Assalomu alaykum do'stlar. Bugun Assalomu alaykum janoza. Qayda bilgan nozoja. So'z qavulsin menga janay. Aqllarday to'ldi. Ayrı meni vaysiz ketdi. Ayrı başına aytaqalay. Ushuniga vaysiz ketdi. Жарамазанда айтылған тілектің бәрі қабыл болсын Алтынбек байке. Жарамазандың негізгі мақсаты Жарамазан қайырымдылық деген Жарамазан бізде ошо. Елден элге деген долбоор баштадык эле биз. Бир ай мурун эл муктаждарга нан таратып баштаганбыз. Бир ай бою нан тараттык. 73 миңден ашык нан Бишкек шаарынан баштап Караколго чейин. Анан экинчи долбоор баштап атабыз десе сизге учун чыгардым эле. Социалдык долбоор жаңы конуштарга бир мобилдүү чакан окуу курстары мектептерди ачалы деп. Ошого сизде болгон эл сыйлаган элдин батасын алып жүргөн байкелерибизге кайрылып Жарамазан айтканча ошол маселелерди түшүндүрүп, ошо жаңы конуштардын муктаждардын ошо билим маселесине көңүл бурсак деген максат болчу. Рахмат ушу бүтүп алганыңыз. Жакшы, рахмат. Ийгилик болсун. Кол кабыш кылабыз. Азыр мен эми алып чыгайын эми. батаңызды берип коюңуз. Кадыр-кадыр Бата-бата жең-жең, малыңыз болсын миң-миң. 80-ге чыга жашаңыз, серкей менен ашаңыз. 90-га чыга жашаңыз, топозмайын ашаңыз. 100-га чыга жашаңыз, 100 жумурткан ашаңыз. 120-га чыга жашаңыз, 120-дан кийин өзүңүз билесиз. Кыргызстаныбыз өнүксүн, өссүн, гүлдөсүн. Сиздей болгон адамдар, сиздей болгон инсандар элден элге деген долбоорубузду колдоп, Кыргызстаныбызга, биздин инилерибизге, балдарыбызга илим билим болуп, Кыргызстаныбыз жаркындап өнүгө берсин. Азыр биз да. Азамат.
угулбай келип атат. Бирөөсү түшүндүрүп берип койчу, жакшы таап жол. Бүгін Жарамазан айтып жүрөбүз достор. Кыргыз мамлекетинин Жогорку Кеңешинин депутаттарынын үйлөрүнө, офистерине келип, анан түшкөн каражаттардын бардыгын кайрымдуулукка, бир кайрымдуулук дегенде биз мектеп салып берели деп атабыз. Жаңы конуштарга мобилдик бекер англис тили, орус тилинен сабак берчү мектептерди ачалы деп атабыз. Ошол элден элге бекер билим деген лозунг менен Жарамазан айтып, түшкөн акчаны бул мектептерге каржылайбыз. Мобилдүү көчмө мектептерди окутабыз деп чечтик. Достор менен бирге. Анан ушундай жакшы биздин байкелерге кайрылдык, колдогондор болду деп турса. Анан ар жагы менен Алтын Казык мектебине конуштарына ошо эң биринчилеринен болуп ошол жактан баштайт деп чечтик. Кудай буйрса иш 1-сентябрга чейин 5 мектеп ачсак деген оюбуз бар, көчмө мектеби. Кудай буйрса ошо Алтынбек байкелер Жанар мырзага жарна берилди. Анан акыркы 6 күн калды орозо бүтөрүнө. Кудай буйрса 6 күндө жакшы биздин байкелер колдоп коет деген ойдобуз. Муктаждарыбыз көп. Анан Кудай буйрса билимдүү минди жыгат дегенде Кудай буйрса кичине болсо да англис тилин, орус тилин, кыргыз тилин үйрөтүп, кыргыз тилин үйрөтөлү Кудай буйрса. Анан ошол колубуздан келген Манаска рахмат. китеп берип атам. Практическая экономика Грузиянын практикасында болгон Ника Гилаури өзү премьер-министр, экс-премьер-министр өзүнүн практикасында бизге аябай пайдалуу болот. Окуп жатсаңар көп эмне үчүн биздин экономика, эмне үчүн жылбай атат дегенибизди суроолор көп да. Ошого жооп аласың. Рахмат. Алтынбек Сулаймановтан сабак алайык. Ким орусча окуйт? Мен орусча окуйм. Орусча окуйсуң, практическая экономика орусча. Орусчасы. Орусчасын берейин. Кыргызча окуйсуңбу? Муну битте. 500 окуучу бар. 500 окуучу бар. Жоктор, анан муну эме кыласың. Меккеден келген эме Остесиңер, демена вот, ашык ачып мен. Жерге кичине салып койдум. Эки бөлүп салып койдум конверт. Сумасын айтышың кереги жок беле? Жок. Өзүңүз бир дата эни коробой, ошол жанагы мобилдүү мектептерге Кудай буйрса. Ачаларга даярдап, чогулар лентасы кесебиз, Кудай буйрса. Кеп бересиз ошол. Рахмат сиздерге. Алтынбек байке бул жерде мындай болуп калды да. Кудай буйрса коронавирусту бүтөт, Кудай буйрса. Анан эртеңки күн келет, анан акыркы убакта Кыргызстандан только Жанар мырза да айтып кетти. Экспортко только биздин мигранттар чыгып калды депчи. Анан мен Кудай сактасын, Кудай буйрса андан кара күчтү эле жумшай бербейли деп, анан кичине болсо да орусча, англисчесин үйрөтүп, ошол балдарды, кыздарды мамлекетибизде сактап калганга аракет кылып, алар ушул жерден жумуш тапканга аракет кылып, анан баягы билими бар, миңди жыгат дегендей бул. Анан эртең күн кетип калса дагы бир жылуу жумшак жерге иштегенсин деген аракет менен ою башталды да бул. Аябай жакшы эме иш баштапсыңар. Мигрант деген бул сыртка чыккан мигрант деген бул эки түргө бөлүнөт да. Бул мозг, анан мышца. Акыл менен кара күч. Акыл деген бул жанагы биздин жаратуучуларыбыз, акылдуу, билимдүү жигиттерибиз сыртка барып бизнес кылышат. Кара күч, мышца деген бул чорный рабочий, жана услуга кылгандар да, таксисттер, официант, магазин, торговля ушулар. Бул услуга. Биз биринчи аларды кара күчтү алып келгенден мурда биз акылды кайтарып келишибиз керек да. Мозгтучу акылды кайтарып келишибиз керек. Акыл келип туруп, ал жумуш ордун саздайт, жумуш жасайт, жумуш ордун саздаганга алга жумушчу керек. Рабочий сила. Рабочий сила өзүнүн артынан ээрчип келет да. Ошон үчүн биз силердин эме кылып атканыңар аябай жакшы долбоор экен. Биздин акылдууларыбызга анан ошол эле мамлекет шарт түзүш керек. Алардын иштерин жеңил жүргүзгөнгө, ишкерлерге, алардын текшерүү органдарын азайтып, аларга давлениелерди азайтып, алардын буту колун чечип, жеңил шарт түзүлгөндө гана ушул акыл бул жумуш ордун түзө турган жанагы
акылдуулар буларга бир мейлин климат издешет да. Ошон үчүн бул жерде давление болгон үчүн чип кетип атат алар. Эгерде мейлин климат түзүлсө, аларга тоскоолдуктар жоголсо, анан коргоо болсо, ушул эки нерсени биз мамлекет түзүп берсек, алар келишет, анын артынан тиги мигранттардын кетип калганынын эң негизги себептери ушулар бар. Кош. Жигиттер, рахмат. Сизге рахмат. Үй жака Жак. немесин айтып коеюн, өчүрөсүңөр деп бүттүбү? Мен биякта ооз ачып аттым, үй жогору жакта. Ага жеткиче эме болуп калат эле деп анан бергиле.